балдардын укугу толук кандуу зор зомбулуктан коргоот деп биздин көзүбүз жетпей турат. Бизде башы бар, анан колу буту жок система болуп атат. Биз президентке улам менен кайрылып жатабыз. Колдоп берсе, себеби деген былтыр өзү убада бергенде тилекке каршы ушул күнгө чейин ишке ашырылган эмес. Администрация президенттин жообу менен биз канааттандырган жокпуз. Абдан тынччылык кетип аткан чыныгы ошо кайдыгерлик болуп атат. Бул кайдыгерлик жакшылыкка алып келбейт. Акыркы учурда коомчулукта жаш балдарга, аялдарга болгон зордук зомбулук фактылары күчөдү. Жакында эле 13 жаштагы кыздын милиция кызматкерлери тарабынан кордолушу коомчулуктун кыжырын кайнатып, бийликке болгон нааразычылыктарды күчөттү. Жабыркагандардын укуктары канчалык деңгээлде корголуп жатат жана эмне үчүн фактылар азайбай жатат? Ушул суроолордун тегерегинде балдардын укугун коргоочулардын лигасы коомдук фондунун директору Назгүл Турдубекова менен маек курмакчыбыз. Сиз медиа хабты көрүп жатасыз. Менин атым Нурайда Эжекшанова. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Назгүл айым? Саламатсызбы? Көп жылдан бери ушул жаш балдардын укуктарын коргоп келесиз. Анан балдар көбүнчө кандай жагдайда, кандай учурларда зордук зомбулукка туш болот? Кыргызстанда мурунку жылдарга салыштырсак, балдардын коопсуздугу ишкерип баратат. Себеп биз башка кошуна өлкөлөр менен салыштырсак, бизде миграция маселеси абдан күчтүү. Балдардын ата-энелери иш орун болбогондуктан Кыргызстанда жакынчылыктын себебинен алар Россия өлкөсүнө, көп учурда Россия өлкөсүнө миграцияга кетип калышат. Бүгүнкү күндө кетип да жатат. Ошондуктан ар бир 4-үчү үй бүлөдө балдар атасы же болбосо энеси жок чоңоюп атат, же болбосо атасы энеси кетип калган. Анан балдар болсо тааныштардын, туугандардын колунда каралып жатат. Автоматик түрүндө ата-энеси балдарын калтырып кеткенден кийин балдардын коопсуздугу автоматик түрүндө бир нече 2 эсе 3 эсе деген төмөндөйт да. Башка өлкөлөрдө ушул миграция күчөгөн өлкөлөрдө деген алар балдарын коопсуздугун коргоп калыш үчүн биринчи заматта айыл жеринде алар анын алсыз райондордо, шаарларда деген социалдык кызматтарды түзүп коюшкан да. Социалдык кызматтар түзмө-түз биринчиден алар үй бүлөнү колдой турган жана балдарды коргой турган социалдык кызматтарды түзгөн. Себеп алардын эң негизги максаты биринчиден эгерде чыныгы жакырчылыктан үй бүлө миграция кетип бараткан жеринен алар кармап калат үй бүлөнү. Алар эгерде алсыз жакырчылыктын себебинен кетип бараткан жеринен эгерде ошого байкоо ишин өткөзүп туруп, анан ошол жерден үй бүлөгө жардам беришет дагы. Жакырчылыкты жоюу жагынан дагы бир чараларды көрүп, үй бүлөнү сактап калганга аракет кылат да. Андан тышкары кандайдыр бир жардам же болбосо жок десе, анда ата-эне болбой эле дагы эле кетебиз десе, анда сөз түрүндө алар контролдукка салган. Ар бир ата-эне эгерде миграция кетип баратса чет мамлекетке, сөз түрүндө балдарын кетип баратам, ушул тууганымдын колуна калтырдым деп туруп, алар ишеним калтырат дагы, анан учетко коюп, ушу социалдык кызматкерлерге контролдукка коет. Бул ошол эле Молдова, ошол эле Болгария, Румынияда болгон ушул миграцияга алынган өлкөлөрдө ушундай механизм киргизилген да. Бизде Кыргызстанда болсо миграцияга кеткен ата-энелер көп. Анан именно биринчи заматта миграциянын себебинен калып калган балдар, ата-энеси калып калган балдар деген алар көптөгөн зордук зомбулукка учурап жатат. Бул түзмө-түз өкмөт тараптан мындай жетиштүү чаралар көрсөтүлбөгөнү билинип турат. Бирдиктүү системага салынган эмес. Бирдиктүү системага салынган эмес. Анан бизде мына өкмөттүн деңгээлинде, министрликтердин деңгээлинде көбүрөөк мындай ал жерде мындай мыйзам чыгарып, токтомдорду чыгарышат, кандайдыр бир буйруктарды чыгарышат, бирок деген ошону айыл жеринде иштете турган социалдык кызматкерлер жок да. Анан биз айтып атабыз, бизде башы бар, анан колу буту жок система болуп атат. Анан бүгүнкү күнү ушунчалык ушу зор зомбулукка учураган балдардын саны өсүп келатат. Оор кырдаалга учураган үй бүлөлөр да аз эмес, алар дагы мында күн сайын мындай көбөйүп келатат. Анан биз коңгуроо уруп айтып жатабыз, президентке да кайрылдык. Бизде бүгүнкү күнү үй бүлө институту урап келатат. Ушул системаны деген биз өкмөт тараптан
үй бүлөнү колдой турган, анан балдарды коргой турган, үй бүлөнү сактап калган системаны түзүш үчүн бизде тез арада балдар жөнүндөгү кодекстин жаңы редакцияны алыш керек деп атабыз. Ал ошо жаңы редакциянын негизинде, кодекстин негизинде конкреттүү механизмдер бекитилген, кандай баланы деген зордук зомбулуктан сактап калыш керек, кандай алдына иштерин өткөрүш керек, социалдык кызматтар болуш керек деп, анан ушу миграция кетип бараткан ата эне кантип балдарын ишеним кат аркылуу нотариустен балдарын оформлять этип туруп, анан кетиш керек деп, социалдык кызматтардын колуна табыштап кетиш керек деп, биз ошондой маселени койгонбуз да, балдар жөнүндөгү кодекстин негизинде. Бирок тилекке каршы бизди мындай укпай жатышат. Колдобой жатышат. Өкмөт тараптан болсо кадимки демилге болгон, жогорку кеңешке карата ошо балдар жөнүндөгү кодекстин жаңы редакциясына алынбасын деп. Анан мыйзам өзгөрүлбөсө, тажрыйба өзгөрүлбөйт да. Ошондуктан бизде жакынкы учурда келечекте деген балдардын укугу толук кандуу зордук зомбулуктан корголот деп биздин көзүбүз жетпей турат, жана тынчыбыз аябай тынчыбыз да кетип турат да. Анан биз президентке улам эле кайрылып жатабыз. Ушу жарандык коомдор менен балдардын укугун коргой турган, энени коргой турган жарандык коомдун өкүлдөрү менен кезиксе, анан балдар жөнүндөгү кодексти колдоп берсе, себеби деген былтыр өзү убада бергенде балдар жөнүндөгү кодекстин балдардын кодексин мен кол коюп берем, колдойм дегенде. Бирок тилекке каршы ушунга күнгө чейин бул колдоо ишке ашырылган эмес. Андан тышкары ошо өкмөттүн эле демилгесинин кайрадан эле ошо кодекс алынбасын деп жогорку кеңешке ушундай сунуш киргизилди дагы. Балдар жөнүндөгү кодекс деген мындай ошо жерде такалып калып калды. Анан биз ошо күн сайын энелер балдарын ажырашып кеткенде балдарын жолдошторунан ала алышпай зордук зомбулукка учурап аткан күбө болуп жатабыз. Күн сайын секелек кыздарга кол көтөрүү болуп атат, кол салуу болуп атат. Кичинекей балдарга мына Чоңолайдагы 3 жаштагы бала энеси туугандарынан калтырып койсо аны көк ала кылып сабашкан да. Андан мурда деген 2 жаштагы баланы аябай мындай колу эмесин токмоктоп, аябай кулагын сындырып, мурдун сындырып, аябай катуу жабыркаган, уру токмокко деген катуу жабыркаган. Анан биз айтып кайрылып атабыз да. Бүгүнкү күнү аялдарга, энелерге, балдарга карата зордук зомбулук азайбай атат. Анын себептери биринчиден бизде өлкөнүн деңгээлинде стратегиялык мыйзамдар, стратегиялык программалар, стратегиялык токтомдор алынбай атат. Ошол эле учурда бүгүнкү күнү Кыргызстанда улуттук гендердикти теңдөөгө алып бара турган стратегия алынган жок. Ошо план деген программа алынган жок. 2 жыл болду ал иштелип чыгып, мына 1 жылдын ичинде деген өкмөттүн ичине кирди дагы ошол ойдон кол коюлбай жатат. Балдар жөнүндөгү кодекс алынбай жатат. Андан тышкары деген бизде юстиция для детей, балдар үчүн юстиция деген өкмөттүн программасы 4 жыл болду ишке ашырылбаган. Ал жерде түзмө-түз балдардын укугун коргой турган механизмдер киргизилген. Андан тышкары балдарды зордук зомбулоодон коргоо боюнча өзгөчө план бар болчу. Ал дагы ишке алынбай жатат. Андан тышкары деген балдарды оор жумушка, балдардын укугун мындай ден соолугуна жана өмүрүнө коркунуч алып келген оор жумушка алынбасын, ошол жактан анын укуктары корголсун деп, балдар эмгекке илинбесин деп, ошондой план алынсын деп дагы биз күтүүдөбүз. Ал дагы тилекке каршы алынбай жатат, каралбай жатат. Анан мен айтып кетет элем, тажрыйба, ошо балдардын укугун коргой турган тажрыйба өзүнөн өзү болуп калбайт да. Эгерде өкмөттүн деңгээлинде, президенттин деңгээлинде өзгөчө көңүл бурулмайынча, ушул улуттук программалар, пландар алынмайынча, мыйзамдар алынбайынча, тажрыйбаны оңдош кыйын болот. Себеби анын ичинде деген баланы эффективдүү түрүндө кыз бала болобу, эне болобу, эркек бала болобу, аны негизи адамдын укугун зордук зомбулуктан коргоп калабыз десек, биринчи заматта мыйзамды өзгөртүш керек. Ошондуктан биз президентке кайрылдык, бүгүн дагы кайрылдык. Себеби деген администрация президентинин көчөгөнү жооп болду. Биз көзөмөл кылып атабыз деп. Биз болсок жооп бердик. Администрация президентинин жообу менен биз канааттандырган жокпуз. Себеби деген бул жооп эмес. Бизге конкреттүү түрүндө биз ушул Кыргыз Республиканын президентине барып, бетме-бет Кыргызстанда болгон көйгөйлөрдү айталык деп биз ошондой кайрылуу кылдык да. Себеби деген
биз билген боюнча президентти мындай туура эмес маалымат берген чиновниктер бар экен деп угуп атабыз. Туура эмес түшүндүргөн чиновниктер, аппараттын эмелери, өкүлдөрү бар экен. Аны алдаган аппараттын жанагы администрация президенттин өкүлдөрү бар экен. Себеби президентке туура эмес маалымат жеткиргендер бар экен деп. Анан биз бүттү, биз иши такыр эле мындай ишенибиз кетти. Эч кимге ишенбейбиз. Биз айттык, өкмөт балдардын жана аял заттардын укугун коргой турган мындай маселе абдан орчундап калды. Ал үчүн биз президенттин өзү менен кезигиш керекпиз. Себеп деген биз өзүбүз дагы мындай көрүш керекпиз да, президент ушул маалыматты укту, бизден түзмө түз болгон объективдүү маалыматты алды. Анан ошол жерден мындай тез арада мындай буйруктарды берип, ошол көйгөйлөрдү чечкенге мүмкүнчүлүк ошондо болобу деп ошого үмүттөнүп турабыз. Бул ошондо сиздердин канчанчы жолку кайрылууңуздар? Биз эми ай сайын эле кайрылып атабыз. Ай сайын ай сайын эле кайрылып атабыз жогорку эме президентке. Ушундай балдардын укугу тебелем жатат, жардам бергиле деп. Бирок деген бул өзүңүз деле көрүп турпайбы, кайрадан эле күчөп атат да бул көйгөй. Мына бүгүн Токмокто деген 7 класстын кызы этажкадан секирип өзүнүн өмүрүнө кол салыптыр. Эмне себептен? Балким ал да зомбулукка учураган деп ошол бизге мындай белгисиз болуп атат да. Бул дагы кайрадан мындай балдардын укуктары тебеленип келатат деп ошонун белгиси да. Кыргызстанда негизи балдар укугун көбүнчөсү бейөкмөт уюмдар көп айтып чыгышат да. Сиздер мамлекет менен кандайдыр бир чогуу иш-чараларды алып барып иштешип атасыздарбы? Эми алып барганга биз абдан ачыкпыз, даярбыз. Мисалы үчүн биздин коомдук фондубуз өкмөткө 7 борбор, балдардын укугун коргой турган, үй-бүлөнү колдой турган 7 борборго каражат тартып, биз ремонттоп, ЮНИСЕФтин жана башка эл аралык уюмдардын жардамы менен ушу жардамды көрсөтүп, кадимки эмелектерди киргизип, балдар үчүн ушундай чоң борборлорду түзүп бергенбиз да. Ошо борбордун чегинде балдар бекер юридикалык, психология жана социалдык жардам алганга мүмкүнчүлүгү бар. Негизи эле ушул жабыр тарткандар кайсы органдарга кайрылса болот, ошол жөнүндө да кененирээк маалымат берип кетсеңиз. Биринчиден эми себеби көп учурда өздөрүнүн укугун тепселеткенге жол берип коюшат да, маалыматтын аздыгынан. Биринчиден ошо мен айтып кетелим, түзмө түз 111 деген ишеним телефон бар. Ошол ишеним телефонго чалып жардам сурашса болот. Бул социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдында түзүлгөн ишеним телефон. Биз дагы ушуга салым көрсөткөнбүз. Биздин демилгебиз болчу 111 деген телефонду Кыргызстанда орноштуруу боюнча. Андан тышкары биз мындай 102 деген милицияга кайрылса болот. Себеп деген мурункуга караганда азыр электрондук форматта сразу регистрациядан өтүлөт. Ар бир кайрылуу ага да кайрылса болот. Бирок эң негизги бул ошо 111 телефонго деген чалып жардам сурашса болот. Же болбосо болгон көйгөйлөрдүн баарын айтып берсе болот да. Кыргызстанда 2 жыл катары менен балдардын укуктарын коргоо жылы деп дагы айтылган. Ошол жылдары мамлекет тарабынан, сиздер тараптан кандай иш-чаралар жүргүзүлдү эле? Балдар жылы деп жакшы аталган бир жыл. Бул ошо жылдын ичинде биз өкмөттүн деңгээлинде үй-бүлөнү сактоо, балдардын үй-бүлөнүн чөйрөсүн сактоо боюнча бир токтом алдырганга демилге бергенбиз. Колдоп беришкен. Ошол токтомдун негизинде биз жетим балдар үйлөрүндө жана интернаттарда 365 баланы, майыптыгы бар балдардын укугун коргоп, кайрадан ошо үй-бүлөсүнө кайтарып бергенбиз да. Үй-бүлөсүн бекемдеп, үй-бүлөсүнө жардам берип, анан ошол балдарды үй-бүлөсү менен кайра чогултканбыз да. Себептен мурун алар ата-энесиз чоңоюп аткан. Ушундай балдар жылы деген алкагынын негизинде ошо балдар жылы деген жакшы токтом чыккан. Бул балдардын укугун коргоо жылы деп. Анан ошонун алкагында биз ушу 665 балага жардам өкмөт менен биргелешип жардам түзгөнбүз. Аларды үй-бүлөсү менен бириктирип, көмөк көрсөткөнбүз да. Биз Ысык Көл областында мына
өгүнү көптөгөн жумуштарды өткөздүк. Бир нече миң балага маалымат берип чыктык. Кантип өзүнүн мындай укугун коргош керек, кантип өзүнүн мындай эркинчиликтен сактап калыш керек, эртең никеликтен сактап калыш керек, зомбулуктан сактап калыш керек деп ушундай биз түшүндүрүштөрдү өткөзгөнбүз. Кечээ эле ошол зордукталганы айтылган 13 жашар кыздын ата-энеси дагы милиция кызматкерлери ошол өздөрүнүн кесиптештерин коргоо максатында өз кызыкчылыгында ошол ата-энесине дагы басым көрсөтүү болуптур алардын айтымында. Анан бул учурда ата-энелер кандай чараларды көрсө болот? Прокуратура, генералдык прокуратурага арыз жазыш керек, акыйкатчыга арыз жазыш керек. Бул сөз түрүндө ушундай эгерде коркутуу болуп атса, биринчи заматта генералдык прокуратурага арыз жазыш керек. Ушул окуялар аркасынан эле болуп атат азыркы учурда. Анан акыйкатчы тарабынан, акыйкатчы институт тарабынан кандай көңүл бурулуп жатат деп ойлойсуз? Эми азыркы учурда Атыр Абдрахматов өзү абдан активдүү иштеп атат. Биз бүт кайрылган маселелерге ал толук кандуу даярдыгын көрсөтүп, бизге жакшы колдоо кылып берип атат. Ушул Сузакта болгон өспүрүм кызга карата дагы биз жардам түзүп бергенде, ал дагы жакшы колдоп берди. Болушунча ушул көңүл бурду да. Анан негизи мен айтып кетет элем, азыркы учурда ошо омбудсмен акыйкатчы институту менен биргелешип, биз көптөгөн балдардын укугун коргой турган көптөгөн пландарды түзүп жатабыз да. Азыркы окуяларды эске алуу менен айтсак, бийлик тарабынан негизи эле кайдыгер мамиле болуп атат да. Анан кандай ойлойсуз, жакынкы арада мындай кандайдыр бир өзгөрүүлөр болушу? Биз ошо абдан тынчыбыз кетип аткан чыныгы ошо кайдыгерлик болуп атат. Бул кайдыгерлик жакшылыкка алып келбейт. Мен мурунтан айтып кеткендей, балдардын коопсуздугу ичкерген сайын деген балдардын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч алып келип атпайбы? Эгерде өлкөдө мындай уруп сабоо көп болсо, кыйноого дуушар болгон адамдар көп болсо, зомбулукка учураган адамдар көп болсо, бул өлкөдө эч убакта мындай өнүгүү болбойт да. Кайрадан эле бүт ошо Кыргызстанда болгон бир жакшылыктын баардыгы токтоп калып эле ошо көйгөйгөн тегерегинде мындай айлек болуп жүрөбүз да. Себеп деген зомбулукка учураган адамды реабилитацияны өткөзүш абдан кыйын жана кымбат да. Зомбулукка учураган адам уже мурункудай болуп толук кандуу инсан болбой калат да. Ал деген ден соолугу начар болгондон кийин ал деген каражатты таба албайт, жакшы билим ала албайт, жумушка да барбай коюу керек болсо, себеп деген ал оорукчан болуп калат да. Мисалы үй бүлөдө дагы ар кандай учурлар кездешет. Үй бүлө тарбиясы, үй бүлөдөгү тарбия кандай таасир этип атат? Бизде мында болуп атпайбы? Биринчиден мен айтып кеткендей, ар бир 4-үчү үй бүлөдө ата-эне жок болгон үчүн балдарга жакшыртуу милдеттер менен бере турган тарбия жок болуп калып атат. Андан тышкары балдар мээрим албай калды да. Мээрим ала албаса, анда деген бала сөз түрүндө агрессивдүү болуп турат. Ал деген кусаа болуп ата-энесине ар кандай өзүн алып барышы мүмкүн. Өспүрүм балдар болсо деген тарынчаак болот. Бүгүнкү күнү биз айтып атабыз, эгерде ошо кичинекей чагында жана өспүрүм чагындагы балдарга деген биз жакшы тарбия бербесек, кийин чоңойгондо аларды жакшы жолго салганга кыйын болуп калат деп. Биз бүгүн балдардын укугун коргоо тууралуу маектештик. Эгерде сиз кандайдыр бир зордук зомбулукка күбө болсоңуз же кабылсаңыз, аны ачык айтып, жардам суроодон тартынбаңыз.